тушоо кесилбей калса сөзсүз кесип коюш керекпи, жашыбыз 30да дейт. Жок, азыр шарт эмес. Анан экинчиден тушоо маселесине өзүнө келсек, эгерде кайсы бир адамдын этикат ишеними ошо тушоону кеспесе жашоодо чалынып, кыйналып, такыр эч нерсеге жетишпей битиреп калат экен, кыйналып калат экен десе, бул ишенимдин өзү туура эмес. Анткени жакшылык, жамандык Алла Тааладан гана. Оштон чыккан залкар аалымыбыз Сиражуддин Ал-Оши рахимахулла Батул Амали акида китебинде айтат: "Муридул хайри ва шаррил кабихи лекин лейса ярда бил мухали." Жамандык, жакшылык Алла Тааладан гана. Бир тушоосу кесилбей калып, ошол себептен мунун иши жүрүшпөй атат деген бул туура эмес. Жамандык, жакшылыкты Аллах Таалам өзү гана каалайт. Ошо пенденин тандоосуна ылайык. Бирок жаман нерсеге Аллах Таалам эч качан ыраазы болбойт дейт. Анткени жаман нерсени жаратып, баяндап берген Куранда, элчилер жөнөтүп анын туура эмес экенин эскерткен, анан ошол нерседен тыйган. Ошого карабай пенде жаманды тандап атса, анда ошого жараша өзү жооп берет. Ошол себептен ишеним андай болсо болбой калат. Эми максат адамдарга ошо садака кылып тамак берип коеюн десе бир жөн, сизге шарт эмес, азыр такыр шарт эмес. Мүмкүнчүлүк болсо жетим жесирлерге, медреседе окуган муктаж адамдарга ошол мал союп, мүмкүнчүлүгүңүз жетсе таркатып койгонуңуз жакшы болот. Ал сиздин жашооңузга бир зыян алып келүүгө, башка эч таасир бере албайт, жөн эле бир жип ал. Негизги максат ата бабаларыбызга башка жакта болгон. Ал жөн эле шултоо катары болгон дагы негизги максат жетим жесирлерге тамак аш берип, жүздөшүү деген гана маселе болгон.